Кечээ массалык маалымат каражаттарында Кейджи Груп курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташевка операция жасалганы кабарланды. УКМКнын маалыматында ал өзүнө кол салган. Ага абактагы кызматкерлер тез жардам келгенге чейин биринчи медициналык жардам көрсөткөн. Андан соң 4-чү шаардык ооруканага жеткирилген. Ташев менен бир камералашынын маалыматында анын жанында бир жолу колдонулуучу устара менен денесине залал келтирген. Ага чейин ал жакын туугандары менен сүйлөшүп алып, өз жанын кыюуга атайын даярданган. Көтөрүп койгулачы колдон. Колдон көтөрүп койгулачы. Анын бул аракети коомчулуктун назарын өзүнө бурууну максаттап, өзүнө залал келтирди деп сыпатталууда. 29 октябрда сот жараяндан кийин анын апасы ага июнь айында Бишкек шаардык башкармалыгында анын кыйноого кабылганын билдирип чыккан. Бул тууралуу анын жактоочусу Самат Матсаковдун билдирүүсү да тараган. Бирок бул маалыматтар чындыкка дал келбегендиги УКМК тарабынан кабарланды жана бул көрүнүш манипуляциялык аракет деп бааланды. Мынакей биздин практикада негизи мындайлар көп эле болгон. Көбүнчө ушул чоң кылмыш кылгандар өзүлөрүнө өзү кол салып, коомчулукту өзүлөрүнө көрсөтөйүн деп тартып, анын үстүнө Ташев дагы 7 айдан бери жатпайбы? Аны унутулуп калган киши кайра мынакей эми эстеле баштады. Анан эми бул өзүнүн максатына жетти го деп атам да. Бирок эл туура түшүнүш керек. Себеби булардын жанагы өзүнүн кылган жоруктары мурунку элдерди алдап, канча жүздөгөн, миңдеген кишилерди ыйлатып, сыздатып, алардын акчасын бербей коюп жүргөндө эле бул өзүнчө кылмыш. Ошол кылмыштарды изин жабыш үчүн аракет кылып атат да. Белгилесек, УКМК Ташевти бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген шек менен ушул жылдын апрель айында кармаган. Курулуш тармагында жеке ишкер катары таанылган Имамидин Ташевдин бул кармалышы биринчи жолу эмес. Ал өткөн 2023 жылы муниципалдык менчикти мыйзамсыз берүүгө жана пайдаланууга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин негизинде октябрда кармалып абакка алынган. Ал келтирилген зыяндын ордун 11 батир жана 52,4 миллион сомдук коммерциялык жайды муниципалдык мекемеге өткөрүп берип толтурганы кабарланган. Жыйынтыгында Бишкектин 1-май райондук соту Ташевти үй камагына чыгарган эле. Ошол эле учурда Ташевка карата алдамчылык боюнча 16 иш тергелип жатканы айтылган. Мындай кылып атат, анан УКМК тигиндей кылып атат депчи. Анан бул өзүнө өзү кол салгандыгын эми биз көргөн жокпуз, бирок ошону аныктап айтып берип атышат да. Ошондой болуп атат депчи. Анан бул баягы туугандары менен сүйлөшүп алгандыгы тууралуу мен өзүмө кол салам дегендей, анан ошол экини мындай элге бир жайылтуу максатында, мындайча айтканда баягы өзүнө элдин көңүлүн мурдуртуп, ушундай бир туура эмес иш болуп атат деп бийликти жаман көргөзүү максатында эле болуп аткан иштер да, мындайча айтканда. Мисалы үчүн элге убагында ошол мыйзамсыз иштерди ким кылган болсо, ошонун бардыгына жооп бериш керек да. Анан мындай болуп калыптыр, андай болуп калыптыр деп эле андан кийин эртең тиги эл айтат тиги деп эле чыгара берсе, анда баарын чыгарып ийсе, анда мыйзамдын эмне кереги бар дегендейчи. Мыйзамдын негизинде ал өзүнүн коюлган ошо мыйзам боюнча тагылган айыбын аткарыш керек деп ойлойм да. УКМК Имамидин Ташевти азыркы учурда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу номер 21-тергөө абагына киргизилгенин маалымдады. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек.